Облус прокурорун өлтүрдү деген шек менен камакка алынган Мелис Калыковдун атасы уулунун ак экендигине ишенет. Окуя болгон күнү кошо жүргөн прокуратура кызматкерлери суракка алынбаганына нааразы. Эмнеге менин уулумду тоого апарат? Эмнеге менин уулумду тоого алып чыгып алып, ушул сулучайга туш кылган? Алты прокурор сот турат дагы менин уулумду ошонун үстүгө апарып таштаганбы? Аны купуя болуп атат. Бир эле ошону кармап, үйдөн келип кармап кетип, өздөрү саар менен алып чыгып кетип, кеч алып келип кармап атат. Прокуратуранын кызматкерлерин биз камакка алып суралсын деп атабыз. Адилеттүү тергеп берсин. Биз ким күнөөлүү деген жокпуз. Адилеттүү тергеп барган ошол жерде кылмыш болгон күнү шектүү болгон адамдар, барган адамдар бардыгы шектүү деп эсептейм. Бардыгын суралсын. Облус прокурорунун өлүмү боюнча башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 18 ноябрь күнү Баткен облусуна келген. Бирок мергенчиликке чогуу чыккан кол астындагы кызматкерлерге карата жеткиликтүү чара көрбөгөнү нааразы пикирлерди жаратты. Дароо учуп келген үчүн рахмат. Бирок туура эмес жыйынтык чыгарганда бул менин көз карашым. Эгерде прокуратуранын ачыктыгын, генералдык прокуратуранын ачыктыгын көрсөткөндө убактынча Мелис менен бирге ошол 7 адамды, 6 адамды киргизип коюш керек эле. Же үй камагынан чыгарбай коюш керек эле. 19 ноябрь күнү Мелис Калыков шектүү катары 2 айга камакка алынып, кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Окуя болгон күнү чогуу жүргөн башка адамдардын бирөөсүнө да ушул кезге чейин чара көрүлгөн эмес. Шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы эле кармалган. Калган жарандар мындай кошумча эмелерге, допросторго келишип атат да. Демек, бул 6 прокурордун аркасында 6 аякта отурган калкалоочу чиновниктери бар. Ак үйдө отурган, көк үйдө отурганбы, башкы прокуратурада отурганбы? Мен Мелис Калыковду күнөөлүү дегени мен эле эмес, бүткүн кыргыз эли ишенбей турат азыр. Булар баякы мурдатан кылмышты жашыруу боюнча абдан адистешкен адамдар болуп калып атат. Булар өлүм эмес, анан баш бирөө эмес 10 адамды өлтүрүп койсо да булар жашырып калууга кудурет жете турган. Башкача айтканда булар өздөрү аралашкан иште. Ошол жерде башка адам жок, дагы бирөөдү аралаштырып койсо, өздөрү аралаштырат. Ошондуктан жалгыз жана Калыков Мелисти күнөөкөрлөтүп атат ошондуктан. Митингдин катышуучулары Баткен облусундагы прокуратура, сот жана милициянын ишмердүүлүгүн жарандык активисттер менен кошо ачык текшерүү боюнча өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Аны менен катар эле тергөө ишинин акыйкат жүрүшү үчүн окуя болгон күнү чогуу мергенчиликке чыккан прокуратура кызматкерлерин да камакка алууну талап кылышты. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.